Баткендин улакчылары үчүн бул өзгөчө күн болду. Аба ырайы күтүлгөндөй каарда жаап, чогулгандар жаратылыштын бул кубулушун жакшылыкка жорушту. Иш-чаранын сыйлуу коноктору Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлдөрү жана партия төрагасы Бакыт Төрөбаев болду. Эл өкүлү оюнду ачып жатып, бул оюн той аштарда эле ойнолуп калбай, ар бир айылда командалар түзүлүп, райондук, облустук жана республикалык деңгээлдеги мелдештерде улакчыларыбыз дайыма беттешип турушу зарыл экенин айтты. Мындай иш-чара бир жылда бир эмес, ай сайын өтүп, улак тартыш оюну массалык спорттун түрүнө айлантуу мезгилдин талабы экенин кошумчалады. Улуттук оюндарды өркүндөтүү боюнча багытта дагы жумуштарды аткарып жатабыз. Оюндун башында Жогорку Кеңештин депутаты Өнүгүү Прогресс партиясынын активдүү мүчөсү Мирлан Бакиров өзү улакка түшүп, алгачкы байгесин өз чөнтөгүнөн чыгарып бергени көпчүлүк баткенчиликтердин калкоосуна татыды. Депутат саясатта эле эмес, улак тартышта да мыкты чабандис экенин көргөзө алды. Улак тартыш оюну биздин ата-бабабыздан бери келе жаткан байыркы улуттук оюн. Бул жөнөкөй оюн эмес, элибиздин терең каада салтын чагылдырган күчтүү эр жүрөк жигиттердин оюну. Ошондуктан ушул жакшы салтты өчүрбөй, кылымдар бою оюнолушуна шарт түзүү керектигин чогулгандар белгилешти. Биздин Өнүгүү саясий партиясынын программасында бул улуттук оюндарды көтөрүү деген эмебиз бар. Ошонун бирден бир демилгеси ушунан келип чыкты окшойт. Бакыт Төрөбаевдин Баткен областыга ушинтип уюштуруп берип атат. Бакыт Төрөбаевга рахмат, ушунча биздин Миңчинар элиге келип ушундай тамашалуу тойду өткөзүп бергениге рахмат. Улуттук оюндарыбызды келечек муунга өткөрүп берүү атадан калган мурас. Андыктан партиянын программасында улуттук оюндарга өзгөчө көңүл бурулганы жөн жерден эмес, дейт Мирлан Бакиров. Эң негизги баалуулук бул улуттук оюндар, ошону өнүгүү өркүндөтүү максатында ушундай иш-чаралар өтүп жатат. Мындай иш-чаралар жалпы Кыргызстан боюнча өтүп келүүдө. Бул нерсе уланат деп ойлойм. Улактын жеңүүчүлөрү оюндан куру кол кайткан жок. Баарына баалуу белектер берилди. Ал эми мыктылыгын көрсөткөн чабандестер төө торпок менен сыйланышты.